Саламатсызбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү видео сабакка баардыгыңыздарга кош келиңиздер. Анда сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы информациянын касиеттери боюнча. Өткөн сабагыбызда жалпы информация боюнча таанышуу кылганбыз. Бүгүн жалпы касиеттер боюнча сөз кылабыз. Сабагыбыздын максаты 3 максаттан турат. Биринчи максатыбыз бул информациянын касиеттери боюнча кеңири түшүнүк аласыздар. Жана экинчисинде информациянын аныктыгы жана тактыгы боюнча, жана информациянын пайдалуу жана пайдасыздыгы боюнча жалпы касиеттер боюнча таанышасыздар. Андан ары маалыматтардын касиеттери маалымат бизге туура чечим кабыл алуу үчүн керек. Маалыматтын касиеттери башкача айтканда анын сапаттык белгилерин андан ары карап көрсөк. Маалыматтын касиеттеринде биз 5 касиетке токтолобуз. Бул биринчи маалыматтын объективдүүлүгү, экинчисинде маалыматтын аныктыгы, маалыматтын толуктугу, төртүнчүсүндө маалыматтын актуалдуулугу, бешинчисинде маалыматтын пайдалуу же пайдасыздыгы боюнча 5 бөлүмгө токтолуп карап чыгабыз. Анда эмесе биринчисинде бул жакта маалыматтын объективдүүлүгү. Маалымат бул сырткы дүйнөнүн чагылуусу. Ал биздин аң сезимибизге жана каалообузга көз каранды эле жашайт. Ошондуктан маалыматтын касиети катары объективдүүлүктү белгилөөгө болот. Мисалы, эгер сыртта жылуу десек, бул субъективдүү маалымат болот. Эгерде термометрди карап -5 градус Цельсий десек, бул объективдүү деп айтсак болот. Бул жакта сүрөттө баардыгы көрсөтүлгөндөй. Маалыматтын аныктыгында маалымат чындыкты чагылдырса, анда ал аныктыкты айтсак болот. Анык маалымат бизге туура чечим кабыл алганга жардам берет. Маалыматтын толуктугунда дагы бул эгерде маалымат түшүнүктүү жана чечим чыгаруу үчүн жетишерлик болсо, анда ал толук маалымат болот. Мисалы, тарыхчынын максаты өткөн доорлор боюнча жалпы маалымат алуу болуп саналат. Бул жалпы маалыматтын толуктугуна мисал болот деп айтсак болот. Эми бул жерде маалыматтын актуалдуулугу боюнча азыркы учур үчүн маанилүү, олуттуулугу маалымат эки себептен улам. Актуалдуу эмес жана эскирген же керексиз маалыматтар болушу мүмкүн. Азыркы убакта биздин жашообузда мындай маалыматтар өтө көп кездешет деп айтсак жаңылышпайбыз. Эми маалыматтын пайдалуу же болбосо пайдасыздыгы боюнча. Бул түшүнүктөрдүн ортосунда чек жок. Маалыматтын пайдалуулугу биз анын жардамы менен чече турган маселелер аркылуу аныктасак болот. Жалпы бүгүн биздин сабакта маалыматтын касиеттеринде 5 касиетке токтолдук. Жана ошол касиеттерден биз бүгүнкү күндө кайсы булактан маалыматтарды алдыңар? Ушул суроого жооп берсек болот. Жалпы ошол 5 касиетке кайсылар мисал боло алат? Жана ошондой эле үйгө тапшырмада дагы бул жакта анык, бирок объективдүү эмес маалыматтарга мисал келтирет экенбиз. Ошол эле объективдүү жана бирок анык эмес маалыматтарга мисал келтирсек болот. Үчүнчүсүндө бул жакта толук, анык, бирок пайдасыз маалыматка мисал. Ошол эле төртүнчүсүндө актуалдуу же болбосо түшүнүксүз маалыматтарга мисал келтиребиз. Ошол бүгүнкү күндө силер кайсыл жактардан маалыматтарды алдыңар? Ошол жөнүндө 5 касиеттерге мисалды келтирип тапшырмаларды аткарасыздар. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү жана ийгиликтүү болду деп ойлойм. Анда эмесе баардыгыңыздар жакшы калыңыздар.